Алгачкы коногубуз төрүбүздөн орун алган учуру албетте тааныштырсак, өзгөчө конок. Бүгүн биринчи эл аралык кыргыз эл бии сынагынын лауреаты, хит 2016 наамынын ээси, ырчы, бийчи, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Анель Айым бүгүн бизде мейманда. Кош келдиңиз. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Таң кыманаңыз кандай? Бирге болсун. Таң кыманай сонун. Жаркыраган студияга келип калдым. Рахмат. Алгач эле бизден сизге суроо, чыгармачылыкта сиз баягы аз гана убакытта аттансаңыз дагы өзүңүздүн ордуңузду таптыңыз. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар болуп жатат алгач эле? Чыгармачылыкта жакшы жаңылыктар көп. Буюрса жаңырлар бар. Буюрса кичине аткарып берем кичине убакыттан кийин. Албетте. Сөзсүз түрдө. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эске сала кетели. Эгер сиздерде биздин коногубузга суроо берем же болбосо жөн гана каалоо тилек айтам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз иштөөдө. Бизге кат жолдоңуздар, биз албетте коногубуздан жооп алганга аракет жасайбыз. Ооба. Жана дагы Анель Айым, алгачкы суроо мындай болсун. Чыгармачылык дүйнөгө аралашканыңызга канча убакыт болду? Чыгармачылык дүйнөгө жеке өзүм ырым менен аралашканыма 5 жылдай болуп калды. А так апам өзү чыгармачыл адам болгондон кийин апам жанында жүрүп, дайыма эле ырчоорго жакын болуп жүрчүмүн. Апам Ажар Эсенбаева өзүмдүн продюсерим, менеджерим, дизайнер, телохранитель. Ошо өзү да жакшы ырдайт. Ушу музыка жаатында мен болуп калганыма апам себепкер. Демек, сизге музыкалык билим бул үйдө берилген, жана дагы жогорку билимиңиз кандай, кесибиңиз боюнча? Үйдө да берилген. Жогорку билимим искусство университетин бүтүрдүм. Бибис Арабишнали атындагы. Жакшы. Жакшы. Айтсаңызбы, чыгармаларды тандаганда айтып калдыңыз, продюсерим да апам депчи. Сизге чыгармаларыңызды ким тандап берет? Чыгарманы ошо апам экөөбүз тандайбыз. Экөөбүздүн табитибиз да окшошуп кетет, ошондуктан кыйынчылык жок, чыкпайт. Жакшы. Негизи чыгармачылыкка баягы аттангандан кийин өзгөрүүлөр болот эмес сөзсүздүр. Сизде кандай өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөр жакшы эле жака деп ойлойм. Буюрса анан кичине жоопкерчилик балким кошулду. Эми тажрыйба ыр жагынан, бий жагынан көп эле жакшы эле жактар. Эң жакшы. Абдан жакшы. Анель Айым, негизи эле көп чыгармачыл чөйрөдөгү инсандар бизге келгенде уктабай келдим же болбосо аз уктап калдым деп ойлошот. Сиз эрте эле турасызбы негизи? Канчада турасыз адатта? Туруш керек болгондо турам. Бирок көбүнчө кечирээк эле турам. Ырчы болуп, ошо тойлордо, жакшылыктарда, концерттерде болуп калабыз. Көбүнчө кеч келип калабыз. Анан ошого карап кечирээк турабыз. Анан бүгүн аз уктадым, чынын айтсам, бирок өзүмдү жакшы эле сезип атам. Сиздердин студияга келип, көңүлүм андан да ачылып, жаркырап жайнап. Жакшы. Сиз кирип келгенде биздин да көңүлүбүз ачылып, биз да жаркырап жайнап калдык. Көп кошула түштү. Рахмат. Жакшы. Алгачкы суроо бизге келип түштү. Аягы 919 менен аяктаган абоненттен. Салам, Пирамида каналынын жалпы жамаатына ишиңерге ийгиликтер болсун. Сизге да салам. Анель, канча ырыңыз бар? Өзүңүзгө жаккан ырыңыздан аткарып бериңизчи дейт. Жалпысынан канча чыгармаңыз бар репертуарыңызда? Сурооңуз үчүн рахмат. Ырларымды санаган жокмун. Эми 10 чактыдай, анан көбүрөөк. Санасам азайып кетет дейсиз. Санабай эле коеюн. Ырлар
жаккан ырлар көп эле. Мхм. Анан жана айтып кетпедим, жаңырлар көп деп. Ошо жаңырларыман бирди Аха, андай жакшы болот. айна. Мгм. Жүрөгүмдүн сезиминен аша албадың аны билем. Саябакта сырдашып турдук биз да, айлуу түндүн жарыгында. Саябакта сырдашып турдук биз да, айлуу түндүн жарыгында. Жанарыңды жумдуң, купуяңды билдим, мендик жүрөк сыйбай дегели. Төмөн карап турдуң, бир жумайып күлдүң, ашык эмес болсоң сен неге? Баракелде, браво. Негизге береке. Рахмат. Анина, негизи чыгармачылык жөнү татаал деп айтып келишет бизге келген бул чөйрөнүн өкүлдөрү. Сиз бул чыгармачылыкка аралашып кандай кыйынчылыктарга, кандай тоскоолдуктарга кабылып көрдүңүз? Эми ар бир эле профессия, кесиптин кыйынчылык жактары болот. Бирок ойлойм жакшы жактары көбүрөөк го деп. Анан кыйынчылыктар болот эми аз-аздан. Бирок жакшы жактары көбүрөөк. Кыйынчылыктар болсо баарын акырынан жеңип келебиз. Тоскоолдуктар деле болуп калат. Аны деле жеңип келебиз. Аз амас, эң сонун. Аягы 930 менен аяктаган абонентте билдирүү келиптир. Анель кандайсыз? Канчанчы жылкысыз? Турмушка чыккансызбы? Каяктан болосуз? Таап албайсың ырыңыздан бир куплет ырдап коесузбу дейт. Бул чыгарманы Анель айым жана эле ырдап өттү, дагы алдыда ырдатабыз. Суроого жооп берип кетсеңиз. Рахмат. Көп суроо үчүн. Аябай көп суроо бериптир. Эми кыз берди суроону. Ооба, айым бериптир. Негизи эми кыздардын жашын сурабайт да. Кыздар ар дайым 18 болот. Тем более женская солидарность болуш керек. Анан кийинки суроо каяктан болосуз? Казармандан болом, Тогуз Туроо районунан. Да кандай суроо? Турмушка чыккансызбы деп дейт. Мен буюрса да ырдап берем. Ооба, Албетте. Негизи чыгармачылык чөйрөдө кимдерди атаандашым деп эсептейсиз? Атаандашуу болгусу айтып коет экен, өсүү болбойт деп. Атаандашуу да жакшы, бирок көбүнчө мен суктанган эже агайлар бар. Анан мен атаандашкан адамым ал күзгүдөгү адам. Мен ошондой эсептейм. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, баягы чыгармачыл адамдар ар дайым сахнада жүрөт, баягы жакшылыктарда жүрөт дегенде, анан сөзсүз түрдө бир күнү тыгыз өтөт да, аябай бир. Анан сиз качан эс аласыз, эмнеден эргүү аласыз? Мен азыркы ошо ырдап жүргөнүм ыр. Бул менин хоббим дагы, менин кесибим дагы. Анан мен көп деле чарчабайм. Ырдагандан күч кубат алам, тескеринче көп деле чарчабайм, көбүнчө наоборот, тескеринче ырдагандан күч кубат алып эс алам. Ошол үчүн мага жакшы. Чарчабайм. Сизди бийчи катарда билебиз. Алгачкы бий менен сахнага бийлеп чыккан учуруңуз канча жашыңызда болду эле? Жашым мектепте бир 4-чү класстарда го. Бийге кичине кезинен бери эле барып жүрөм, кружокторго. Ошол маалда чыгыш бийи, ошондо брейк данс деп чыккан. Верхний брейк данс деп. Ошо брейк данс, чыгыш бийи, канкан, көп бийлер менен ошо көп университеттерди, окуу жайларды, концерттерди аралап бийлеп жүрчүбүз. Ал эми азыркы учурда өзүңүздүн бир жеке бий тобуңуз барбы?
ошо бий-тоо боюнча аябай көп эле кайрылышты, анан азырынча ойлонуштуруп жатабыз. Бирок алдыда сиз өзүңүздүн жеке бир битоңуз ачылат. Балким. Эң сонун. Жакшы. Айтсаңыз, эгер дүйнөнүн жылдыздары, дүйнөлүк жылдыздардан кимдир бирөөсү менен дуэт ырдоого мүмкүнчүлүк түзүлсө, сиз кимди тандамаксыз? Энрике Иглесиас. Жакшы. Эң сонун. Өзүңүз баягы чет өлкөнүн жылдыздарын ырдап калган учурларыңыз болобу? Кызыгып. Ырдайм, дайыма эле ырдайм. Азыр да мүмкүнчүлүк, убакыт болсо ырдап берем буюрса. Эң сонун. Алгач биз теле көрүүчү билдирүүлөр келип атат. Аябай көп келиптир. Аягы 738 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Анель эже? Мен сизди абдан сыйлайм, жакшы көрөм. Чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайм. Ырларыңызды сүйүп угам. Учачаксың деген түркчө ырыңызды ырдап бериңизчи. Рахмат дейт. Кийинки билдирүү аягы 161 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Анель? Тойго чакырсак келесизби дейт. Жакшы ырдап берип коюңузчу, сураныч дейт. Сөзсүз түрдө келиңиз, суроолор. Биринчи суроо түркчө ырыңыз сураныптыр, жана экинчи суроо тойго чакырсак келесизби дейт. Рахмат. Жакшы, жылуу, жагымдуу сөздөрүңүз үчүн рахмат. Учачаксың. Баштай берейин. Келиңиз анда. Түркчө чыгарма. Sen tesadüf değilsin ki, seni bana yazan kader değil mi? Bir gecede hayatım değişti, ele avuca sığmadı kalbim delirdi. Seninle yaşamak istiyorum, seninle yaşlanmak istiyorum. Söz veriyorum aşkım sana, pişman olmayacaksın. Seninle yaşamak istiyorum, seninle yaşlanmak istiyorum. Söz veriyorum aşkım sana, pişman olmayacaksın. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Hayanlı yerden küseceğim senin, kalbime konacaksın. Ha uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Hayanlı yerden küseceğim senin, kalbime konacaksın. Uçacaksın. Браво, эң сонун. Сиз бул чыгарманы аткарып жатканда түрк кыз ырдап жаткандай аябай сезилди да, абдан жарашат экен. Теле көрүүчүлөр да ойлоп кетип окшойт. Кайсы түркиялык жылдыз пирамидага келген? Көпчүлүк сурап калышкан учурлар болобу сиздин улутуңуз жөнүндө? Көбүнчө сурашат ушу. Кимге окшош турушат сизде көбүнчө? Турчанка, узбечка, там көп эле айтып калышат. Жакшы. Түрк тилинде да ырдап өттүңүз. Негизи чет тилдеринен кайсыл тилдерди билесиз, кайсы тилдерди эркин сүйлөйсүз? Түрк тилинде сүйлөйм. Көп эмес, бирок түшүнөм, сүйлөшө алам. Англис тилинде, казакча, өзбекче, анча-мынча, орусча. Жана кыргызча. Сонун. Эң сонун. Бизге билдирүү каттар келүүдө. Аягы 883 менен аяктаган абонент. Анель, чыгармачылыгың өркүндөй берсин дейт. Рахмат, чоң рахмат. Аягы 708 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Анель, сиздин чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз дейт. Рахмат, чоң рахмат. Аябай көп. Сиздерге да ийгилик. Аягы 156 менен аяктаган абонент. Анель эжеке, кандайсыз? Чыгармачылыгыңызга ийгилик, ырларыңызды жакшы көрөм дейт. Кийинки билдирүү аягы 515 менен аяктаган абонент. Салам Анель, абдан сүйкүмдүүсүң, сизге ийгилик каалаймын дейт. Суроо келиптир. Аягы 390 менен аяктаган абонент. Анель, ат башыга концерт берип келесизби дейт. Нарындан, ат башынан дейт. Жана той боюнча сурашты эле. Той боюнча сурашты. Тойго келип берем.
сөзсүз кайрылыңыздар. Баракчаларда номерлер бар. Чалып сурасаңыздар болот. Ат башыга деле барам. Чакыруу болсо эле барабыз. Албетте жылуу сөздөрүңүздөр үчүн рахмат. Абдан кубанычтамын. Абдан жакшы. Негизи эле бул чыгармачылык чөйрөдө ар бир киши бирөөгө карап түздөнгөн адам болот экен. Же болбосо кумир туткан адам деп коебузбу? Сиз кыргыз эстрадасында, кыргыз шоу-бизнесинде, кыргыз маданият дүйнөсүндө кимди кумир тутуп, кимге карап түздөнөсүз? Кумир тутуп эмес, бирок сыйлап, балким кандай бир жакшы жактарын көрүп карап, Саламат эжекени, Абидин эке Темиров, Роза Аманова жагат. Көп эле негизи чаккандарчы, казактардан жагат. Алишер Каримов, Юлдуз Усманова өзбектерден жагат. Эң биринчи бирок менин идеалым, идеалдуу адам, идеалдуу ырчы, артист мен үчүн апам. Ажар Эсенбаева. Эң сонун Азамат Сиддикли апаларыбыз аман болсун. Аягы 781 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Анель, ишиңизге ийгилик. Сураныч таба албайсың деген клибин берип коюңуздарчы. Албетте алдыда бул клипти биз жаңыртабыз, андыктан бизден алыстабай көрүп отуруңуз. Биз менен бирге болуңуз. Саламатсызбы, Анель эже, кандайсыз? Сизди абдан жакшы көрөбүз. Кай жактын кулуну болосуз? Дагы бир ирет айтып коесузбу? Укпай калдык дейт. Аягы 740 менен аяктаган абонент. Укпай калышыптырбы? Жаңыдан кошулган телегөрүүчү. Рахмат. Мен да сиздерди жакшы көрөм. Казарман, Тогуз-Туроо району. Аягы 228 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Анель, чыгармачылыгыңыз мындан да өркүндөсүн. Эртең менин кызым 1 жашка толот. Куттуктап коесузбу дейт. Атын жазыптырбы? Атын жазбаптыр. Аягы 228 менен аяктаган абонент. Рахмат. Кичинекей бактылуу, өмүр узун, ден соолук үчүн акылдуу кыздардан болуп өсө берсин. Ата энесин кубантып, балким келечекте ырчы болуп кетсин мендей болуп. Жакшы. Андан соң сизден дагы жандуу үн менен чыгарма сурагандар аябай көп келип атат. Сиздин жандуу үнүңүз аябай сонун экен дейт. Аягы 708 менен аяктаган абонент. Сизден биздин телегөрүүчүлөрдүн суранычы четке какпай, дагы бир жандуу үн менен чыгарма сурамасак болбой калат. Телефонду кичине кырмып, Макул. кечирип коесуздар. Орусча деп берейин. Жакшы болот, келиңиз. Я не держусь руками за тобой, как за облаками, и я кусаю губами небо и тебя обнимаю. Тут на высоте можно все, даже больше еще. Я себя и себя поджигаю, на полпути теряя. Ты меня до жизнь повторяю, твои стихи надевая. На себя я в них утопаю. Тут на высоте можно все, даже кичине толкунуп. Знаешь, что нас несет, я тебя и тебя догоняю. Оу, между нами любовь, между нами любовь, между нами любовь. Вот такая любовь, между нами любовь, между нами любовь, между нами любовь. Вот такая любовь.
болсун. Баракелде, азаматсыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эске сала кетсек, бизде мейманда ырчы, бийчи айым маданияттын мыкты кызматкери Анель айым мейманда. Биздин телекөрүүчүлөргө кыргыз тилинде, түрк тилинде жана орус тилинде чыгарма тартуу, жанын менен чыгарма тартуулоодо. Эгер сиздер сурообуз атам же болбосо каалоо тилек билдирем деп айткан болсоңуз, анда биздин WhatsApp номерибиз кызмат кылууда, бизге кат жолдоңуздар. Албетте бизге аябай билдирүүлөр көп келүүдө. Үнүңүз аябай сонун экен дейт. 485 менен аяктаган. Чоң рахмат. Супер дейт. Жакшы. Негизи үнүңүзгө кандай кам көрөсүз? Таң эрте балким негизи таң эрте үндүн ачылышы оор болуп дейт. Же бизге эфирге келатып даярданып келдиңизби дегендей? Негизи чын эле оор болот. Бирок бүгүн оор болбойт атат го. Бүгүн баары сизге. Сиздердин колдооңуздар менен ачылып кетти энем. Айтсаңыз, баягы сиздин таба албайсың аттуу чыгармаңыздын баягы клиби дагы чыккан эле. Анан элге бир аябай жакшы сиңди да, элдин баары сүйүп уккан чыгармалардын бири деп да азыр эсептелинет дегендей. Сиз өзүңүз ойлодуңуз беле ушул чыгарма ушунчалык деңгээлде баягы элдин баягы сүймөнчүнүн орун табат дегендей? Эми ойлоп эмес, бирок элге жагат деп үмүттөнүп, ар бир сөзүнө өзүмдүн бир ички дүйнөм менен берилип ырдагам, элге жеткирейин деп. Балким ошол үчүн жагып кетти. Жакшы. Абдан жакшы. Бизге келген кийинки билдирүүнү жеткирели. 442 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Анель эже? Сизге чыгармачылык ийгилик, ден соолук, узун өмүр, дайыма ушундай сулуу болуп, сахнанын ажарлуу айымы болуп жүрө бериңиз. Сиздин үнүңүзгө кандай кам көрөсүз? Жана бул дүйнөдө сиз үчүн эмне кымбат? Бул дүйнөдө эмнеге жеттиңиз? Эмнени жоготтуңуз? Сизди аябай жакшы көрөм. Пирамида каналы сиздерге тунук эфир ишиңиздерге ийгилик каалайм дейт. Бул дүйнөдө эмнеге жеттиңиз жана эмне жоготтуңуз дейт. Жана эмне кымбат? Көп эле нерсеге жеттим го. Көп эле ийгиликтерим бар. Мисалы, бий боюнча, Кара Жорго боюнча биринчи эле ал кыргыз эл бий сынагына катыштым. Аягына чейин жеттим. Кара Жорго боюнча мен жеңдим деп айтсам болот. Кара Жорго бийден ошо мен калдым, лауреат болдук. 7-өбүз тең, 6 группа жана мен жалгыз катыштым. Маданияттын мыкты кызматкери болдум. Көп ийгиликтерим бааланып, Хит 2016 намын алдым. Ушу таба албайсың ыры менен, клип менен, ыр менен дагы көп эле ийгиликтерге жетишип атабыз. Буюрса дагы алдыда көп пландар бар, максаттар бар. Жете турган нерселер көп дагы. Анан жоготкон нерселер, жоготкон нерсем бүттү да жоголду да, унутуп эле коелу. Эсимде жок. Жакшы. Кийинки суроо. Негизи чыгармачылык чөйрө, өнөр чөйрөсү өзүнчө бир аскатоо болсо, ал эми сиз жетсем деп кыялданган, жетейин деген чокко бул кайсыл жер? Мен үчүн жетейин деген бир кандай бир точка жок. Мен ойлойм, күн сайын өсүп, өнүгүп, көтөрүлүш керек деп ойлойм. Ошол үчүн бир чек жок. Чек болбош керек деп ойлойм. Чыгармачылыкта деле, өзүңдө деле мындай ички дүйнөң менен деле өсүш керек деп ойлойм. Азаматсыз. Аягы 369 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Анель? Ырчылык, чыгармачылык сиз үчүн бул хобби болуп эсептелеби дейт. Хобби дагы, кесибим дагы, менин жашоом. Аягы 053 менен аяктаган абонент. Салам, сизди аябай жакшы көрөм. Сизди көрсөм, өзүмдөн кетип калам дейт. Сизге гитара менен ырдап берейин дегем, кантип сизге жолуксам болот дейт.
Аниль айымга жолугуу үчүн ар дайым Пирамида телеканалын көрүңүз. Албетте кийинки билдирүү аяк 685 менен аяктаган абонент. Салам Пирамида каналы. Мен Кочкор районунун Кумдубек айылына салам жолдойм. Аниль сизге ийгилик дейт. Рахмат, чоң рахмат баарыңыздарга. Бизден да Кочкорго салам айтабыз. Салам. Аниль Салам, Кочкор. негизи алдыда кандай максаттар менен, пландар менен бөлүшүп өтсөңүз, балким качан жеке концерт берейин деп жатасыз? Пландар барбы? Жеке концерт, жеке чыгармачылык кечени өткөрөйүн деген. Концерт боюнча көп айтып жатышат. Ошо акыркы убакыттарда көп айтып калышты, сурап калышты. Аны да ойлоштуруп жатабыз. Буюрса пландар көп эле, максаттар көп эле. Болор менен эле келип сиздер менен бөлүшөм. Эң сонун биз күтүп алабыз. Жакшы жаңылык менен сизди. Аниль айым бизге таң эрте биздин телекөрүүчүлөргө бир эле тилде эмес, көп тилде жагымдуу чыгармаларыңызды тартуулап, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизди дагы да башка тилдерде да ырдаткыбыз келип атат, бирок убакыт деген убакыт экен. Кайрадан сизди күтүп алууга ар дайым даярбыз. Дагы да чакырыңыздар. Сөз түрдө Урларым калып калды. сөз түрдө чыгармачылык ийгиликтерди Рахмат сиздерге дагы. Ардактуу достор, бизде мейманда маданияттын мыкты кызматкери, ырчы бийчи айым Аниль болуп өттү.